Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта сиздерге Баткен районуна караштуу Бужум айылынан бизнеске ыңгайлуу сатыла турган жер боюнча маалымат берем. Сиздерге даректи айтып кетейин, көңүл буруңуздар. Мына ушул сиздер көрүп турган жол Баткен Бужум жолу деп коет. Ушул жол менен 2 километр түшсө Баткен шаарынын көзүнө кирип барат. Ал эми бул тарабынан дагы 2 километр жүрсө Бужум айылына көзүнө кирип барат. Дал ушул жерден, дал ушул чоң жолдун боюнан мына ушул сиздер көрүп турган КамАЗ турган жер сатыкка коюлду, туугандар. Мунун жанында болсо, жердин жанында атайын строй материал дүкөнү бар. Азыр жердин ээси менин жанымда. Сиздерди кызыктырган суроолорго жооп алып берем. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандай, жакшысызбы? Так, жер сатыкка койдуңуз. Бир көрөлчү. Мына ушул жер, урматтуу көрүүчүлөр, азыр мына кран турган жер сизге караштуу, да? Бирөөнүн краны. Ооба, менин. Так. Жердин жалпы аянты канча сотук? 8 сотук. Жалпы 8 сотук, э? 16га 50. 16га 50. Ошондо биз турган жерде мына ушу пескоблок заборго чейин канча болуп калат? Так, пескоблокко чейин 50ден ашат. Өз негизи наркы эмеге чейинчи. Пескоблок. Пескоблоктун мына биринчи бүткөн жеринен мына ушул жерден болот экен да? 50. Бул жагы граница мына ушул биз турган жерге чейин. Граница ошол жерге чейин. Ени 16. Мына урматтуу көрүүчүлөр, демек мына ушул опорага чейин болуп калат граница. Ени 16, узуну 50. Узуну 50. 50 метр. Бул жагыны көрөлчү, бул жагы. Бул жерге урматтуу көрүүчүлөр үй салсаңыздар да болот. Же болсо мына жанында кошуна киши дүкөн ачып коюптур, строй материал. Ушундай бизнеске ыңгайлуу строй магазин, гостиница, дүкөн каалагандай кылып салып алсаңдар болот. Эң негизги жолдун бою аябай каттам көп жол бул жерде. Бул жагы мына ушул пескоблок менен бүткөн жерге чейин экен, урматтуу көрүүчүлөр. Бул тарап болсо мына 2 пескоблоктун ортосунан көрүп турасыздар. Ушул жер граница болуп калат. Так, бул жерде таза суу маселе кандай? Таза суу бар мына жерде. Кран чыгып турат. Таза суу бар. Кран постоянно чыгып турат, э? Негизи Бужумда суудан маселе жок, э? Электр энергия бар. Мектеп кандай? Мектепке жакынбы? Мектепке айылга чыгат. Бужумга чыгат, э? Бужумга чыгат, ооба. Маршруттук каттан бар да? Маршруттан го, трассадан каттап атат. Баткен Бужум маршруткасы, урматтуу көрүүчүлөр, ар 15 миң сайын ушул жолдон өтүп турат. Маршрут менен Бужумга мектепке же болсо бул тарап Баткенге мектепке барса болот. Жакын эле. Мечит же мечит? Мечиттен айылга чыгат, мечит дагы эле. Мечит дагы айылга чыгат. Демек бул жер жаңы конуш окшойт, да? Жаңы конуш, ооба. Жаңы конушма. Көрдүңүздөр, жаңы конуш, мечит, мектеп айылда. Эң негизгиси, урматтуу көрүүчүлөр, жолдун боюнда. Документ жагы кандай? Документтер бар жайда. Документтер бар жайда. Кызыл китеп бар. Кызыл китеп бар. Алган адамга өткөрүп бересиз сразу. Берем, ооба. Жакшы. Эми айтыңызчы, баасыны канча дейсен, бир келиштирип айтың да. Баасын эми 2 миллион 100 деп атам. Сомго эле айтып коесуз. Ооба, сомго эле айтам. 2 миллион 100 миң. Кем болобу? Эми сүйлөшөбүз. Жакшы клиент болсо сүйлөшөбүз. Сүйлөшүсү болот, ооба. Вариант жолдор кандай? Алмаш. Жок эми. Эгер шаардан квартира болуп калса, же машина болуп калса, Бишкектен болуп калса жакшы. Көрөбүз аны дагы ойлонуштуруп. Бишкектен квартира болуп калса, алмашуу жолдору да бар, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул сиздер көрүп турган жер, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, алыңыздар, экранда телефон аркылуу чалып сүйлөшүңүздөр. Баасыны 2 миллион 100 миң сом сурап жатат. Эгер жакшы клиент болсо, бир аз түшүп берем дейт. Жакшы сүйлөшөсүздөр, ал жагы сиздерден тез арада сатылат. Сүйлөшүңүздөр, чалыңыздар. Мен жыйынтыктан туугандар. Ушул жер сиздерге насип кылсын. Көрүшкөнчө.